Мына азыркы сүйлөп турганыбыздагы жакында эле тарых болуп калат. Тарых болуп калат. Бир 5-10 жыл өтөт, 10-15 жыл өтөт. Ошондо мына спорт сарайы сонун болуп иштеп калат. Ошол маалда мына азыркы турган жаштардын баардыгы чоңоёсуңар. Бизге окшоп силер дагы мамлекетти башкарып, мамлекеттин ар түрдүү жакшы кызматтарында иштейсиңер. Ошондо эстеп каласыңар. Себеби эмне үчүн бул тарых болуп калат дагы бул айтканым себеби бүгүнкү салынып аткан ушул имараттарыбыз бул эптеп бир 5-10 жылга салынып аткан имараттар эмес. Булар жүздөгөн жылдары кала турган имараттар. Мына бизден кийин дагы кийинки муундар ушул жерде турган мына 15-20 жаштагы, 30 жаштагы жаштар силер дагы карыйсыңар, Кудай буйрса. Бул имараттар менен силердин балдарыңар, силердин неберелериңер дагы ушул имараттарды көрүп өтө турган чоң имараттар салынып атат. Бул деген мен ойлоймун мамлекет тарабынан өзүнүн граждандарына, өзүнүн атуулдарыбызга, эли журтубузга болгон камкордук. Мына көп жерде айтып атышат, кээ бир жерде жанагы ушунчалык салынып, элге журтка кылынып аткан кызматтарды да көрө албаган адамдар көп, билесиздер. Ошол адамдардын кээ бирлери айтып атат, ушу Жалал Абадка эле салынып атат, Жалал Абад деле көбөйүп атат, анан кийин Көл деле салынып атат, эки жерде эле салынып атат. Андай эмес. Мен айтып коеюн. Туура Жалал Абадка көңүл өзгөчө бурулду. Муну президентибиз дагы айтып өткөн. Жалал Абадка көңүл өзгөчө бурулду. Мындан кийин да бурулат. Кудай буйрса, мына мен ушул жерде эле турсам, дагы көп бурулат. Муну ачык эле айтып коеюн. Бирок ошол эле мезгилде мына быйылкы жылкысын айта турган болсом, быйылкы жылы ушу Жалал Абад шаарына, Жалал Абад облусуна, ушул жердеги чоң инфраструктураларга бардыгына bir 10 milyardın tegerегинде акча бөлүнгөн. 10 milyardın tegerегинде акча бөлүнгөн. Ошол эле мезгилде, урматтуу угандар, бул кайсыл объектилер? Булар мына азыр ушул жерде өзүңөр көргөн дворец спорта, буга 1 миллиард акча бөлүндү. Акчасы келип түштү, туурабы? Акчасы түштү, мына акчасы турат. Жок, акчага эле жана капсула салып аткан жерибиз жок. Андан кийин мына обла администрация бүтүп атат. Андан кийин жанагы эртең мына бул жерге филармония салабыз. Бул мамлекетибиздеги эң чоң филармонияны Жалал Абадка салабыз. Жакында баштайбыз аны дагы. Bir айдын тегерегинде аны дагы жумуш башталып калат. Жалал Абадта Кудай буйрса түштүк жерге Кыргызстандагы түштүк кардиологиялык борборду салабыз. Жүрөк оорулар боюнча, жүрөктө операция жасоолор боюнча эң чоң бир центр, борбор салынат, то есть больница салынат. Андан сырткары президенттин акылман мектеби салынат. Мына жакын күндөрү ушул маселелердин бардыгы башталат. Так. Урматтуу туугандар, Жалал Абадка мына 10 миллиард сомдун тегерегинде акча жумшалып атса быйыл күндө, Ошко 20 миллиардтай акча жумшалып атат быйыл. Муну дагы айтып кетейин. Дагы бардыгы эле Жалал Абадка түшүп аттыр дебегиле. Мына Ошко 20 миллиардтай акча түшүп атат. Ошолордун кээ бирлерин айтып коеюн, мына эсиме түшкөнүн айтып коеюн. Мына Каракулжа өзгөн жолуна 2 миллиард акча бөлүнүп берилди. Уже салынып бүтөйүн деп калды. Буюрса 31-не чейин, сентябрга чейин бүтүшөт. Эртеңден баштап мен ошолорду контролдойм. Ноокат жолуна 2 миллиард акча бөлүндү. 27 километр калды эле, жанагы аяк жагы Кызылкыяга кирген жери. Караванга жеткичекти. Ал Ош шаарынын өзүнө ички жолдорун оңдогонго ага дагы 2 миллиард акча бөлүндү. Мына башка жактарын айтпайлы. Жолдорунун өзүнө эле мына 7-8 миллиард акча сом бөлүнүп койду Ошко. Жалал Абадка 10 миллиард бөлүнсө, Ошко 20 миллиард акча бөлүндү быйыл. Баткенге 7-8 миллиард бөлүндү. Көлгө bir 5-6 миллиард бөлүндү. Таласка 2 миллиард, Нарынга 2 миллиард. Так. Чүйгө bir 10 миллиардтын тегерегинде акча бөлүндү. Чүйдөгү ар бир шаарларда мына канттан наркы Кеминден баштап Кемин, Кант, Сокулук, Карабалта ушул шаарлардын бардыгына азыр монда ипотекалык үйлөр башталып курулуп атат. Бул деген мамлекетибизде ушул жасалып аткан нерсенин бардыгы туугандар ким үчүн жасалып атат? Силер үчүн жасалып атат. Эл журт үчүн жасалып атат. Şu memleketimiz yaşayan ellerge
şart түзүлүп берилсин. Ушулардын жашоо турмушуна кайсыл бир деңгээлде бир жакшылыктар болсун деген максатта жасалып атат. Мен бир маселени айтып коеюн. Бул жерде мына жаштарыбыз дагы турат. Көпчүлүгү жаш балдар билбей калдыңар, бирок билип жүргөнүңөр жакшы болот. 2020 жылга чейин эгерде мамлекет тарабынан капиталдык курулуштарга, ушундай капиталдык курулуштарга мамлекет тарабынан полностью 1 миллиард, 1,5 ашып келсе 2 миллиард сомго чейин акча жумшалчу. 2 миллиард сомго чейин гана акча жумшалчу. Мен максимум айтып атам. Ал эми бүгүнкү күндө турганда бир эле жылда 100 миллиарддан ашык акча жумшалып атат. Мына мамлекеттеги өсүш. 100 миллиарддан ашык акча жумшалып атат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик курулуштардын өздөрү эле 500гө жакын мамлекеттик чоң курулуштар жүргүзүлүп атат мамлекетибиздин ичинде. Ошондуктан урматтуу жаштар, ушул маселелердин бардыгын биле жүрүшүңүздөр керек. Ушул маселелердин бардыгы сиздер үчүн жасалып атат. Урматтуу президентибиз Санар Кожоевичтин дагы күнү түнү тынбай чуркап иштеп жүргөн ушунда. Бул жөн эле бир асмандан келип, же бирөө келип эле мен ушуну алгыла дагы элге таркатып бергиле деп аткан жери жок. Бул күнү түнү иштеген, үзгүлтүксүз күнү түнү кылган эмгектин үзүрү ушул. Мына ушун жаштарыбыз билиш керек.